Салам 11 класстын бүтүрүүчүлөрү, силер менен кайрадан элдин сыймыгы. Биз бул сабакта ондук бөлчөктөр тууралуу сөз кылмакчыбыз. Ондук бөлчөктөр деген кайсы сандар, аларды кантип алар менен кантип амалдарды аткарабыз жана жөнөкөй бөлчөктөн кантип ондук бөлчөккө айландырабыз, мына азыр ошол жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Анда эмесе баштадык. Деги эле ондук бөлчөк деген бул эмне? Кандай сан? Ондук бөлчөк. Ондук бөлчөктө мындай жазылат. 0,2 же болбосо 1,3 2,4 ушул сыяктуу көрүнүштө турган сандар ондук бөлчөк деп аталат. Бирок мунун өзүнүн эрежеси демек бир жөнөкөй бөлчөктүн каалагандай үстүнө сан жазалып, бөлүмү ондун даражасына барабар болгон сан ал ондук бөлчөк деп аталат. Демек, жөнөкөй бөлчөктүн бөлүмү, демек астыңкы жак, ондун кайсы бир даражасына барабар болгон сан ондук бөлчөк деп аталат. Демек, бул деген 0,17 болот. Эгер бул жер 1 болсо. Мисалы үчүн, дагы башкача жолдорун карайлы. Бул канча болуп анда? Мына ушундай сыяктуу. Демек, бөлүмдөрү ондун даражаларына барабар болгон сан ал ондук бөлчөк деп аталат экен. Эми биз жөнөкөй бөлчөктөн ондук бөлчөккө кантип өткөрөбүз? Мына ушуну иштеп көрөлү азыр. Мисалы үчүн 5тен 2 деген жөнөкөй бөлчөк берилди. Эми биз муну кантип ондук бөлчөккө айландыра алабыз? Биз деген эрежеде айтканбыз, бөлүмү, демек астыңкы жагы ондун кайсы бир даражасына барабар болуш керек дегенбиз. Демек, биз азыр ушуну астын ондун косушун кайсыга көбөйтөбүз? Демек, 2-ге көбөйтөбүз. Астын 2-ге көбөйттүк, демек үстүн дагы 2-ге көбөйтүш керек. Сан өзгөрбөш керек. Демек, канча болду асты? Асты 10 болду. Бөлүмү 10 болду, алымы 4 болду. Демек, канча чыгат жобу? 0,14. Демек, эмне үчүн мен 0,14 жазып атам? Бөлүмүндө мына ушул жерде 1-дин артында канча 0 турса, анда ушул 4-түн алдында дагы ошончо 0 болот. Демек, бул жерде 1 0 турат, бул жерде дагы 1 0 туруш керек. Мисалы үчүн мындай болуп калсачы анда 5 бөлүнгөн 100 болуп калсачы, 100дөн 5 болсо. Анда канча болот? Демек, бул жерде 1 2 0 турат, демек 5-тин астында дагы 2 0 болуп жазабыз. 5-ти жазабыз. 1 2 0 болуп жазабыз. Бүтүрдү бул жерде болобуз. Демек, жалгыз 0 болуп чыкты. Эң биринчисичи. Түшүндүк, Мисалы үчүн, экинчи мисалды карайлык. Мисалы үчүн 20дан 11, астын ондун кайсы бир даражасын алып келиш үчүн биз эмне кылабыз? Мисалы үчүн, жана бул жакта 5ти 2-ге көбөйтүгөнбүз. Анда 10 чыккан. Демек, ондун биринчи даражасы болгон да. Ондун биринчи даражасы деген эми 10 эле, туурабы? Бул жакта кандай кылабыз? Ондун канчанчы даражасы койсок болот? Бул жакта азыр 5ке көбөйтөбүз. Канча болот? 100 чыгат, 100 чыгат. Демек, бул деген ондун экинчи даражасы. Демек, бул жакта 5ке көбөйттүкпү? Үстүн дагы 5ке көбөйтүшүбүз керек. Канча болот? 55. 55 бөлүнгөн 100. 55 бөлүнгөн 100. Демек, астында канча 0 турат? Онда 10га көбөйттүк, 100 турабы? Астында 1 2 0 турат. Анда мен бул жака 55ти жазам. Анан санайм. Мына нөлдөрдү коюш үчүн артынан баштап санайм. 1 2 0. Болду. Ушул жерге эле нөлдү коем. Стрелка. Ушинтип санайсыңар. Мына ушул жактан баштап. 1 2. Эгер 3 0 болуп калса, 1 2 3 деп. Ушинтип санамаксыңар. Мына бүтүрдү. Мына ушул жерге болуп калса. Демек, 11ден 20 деген саныбыз
0,55 болады екен. Ондық бөлшектерді қайта оқиыз. Мысалы үшін, бұл жақта үтірден кейін жалғыз сан тұрып қалса, 0, үтірді бүтін деп оқиыз. 0 бүтін жалғыз болып қалса, 10-дан 4 деп оқиыз. 0 бүтін 10-дан 4. Егер де 2 сан тұрып қалса, 100-ден деп оқиыз. 0 бүтін 100-ден 55. Егер 3 сан болып қалса, 0 бүтін 1000-ден 553. 4 сан болып қалса, 0 бүтін 10.000-ден 5534. Үшініп кетеді, оқылыштары ұшындай болады да. Демек 0 бүтін 10-дан 4, 0 бүтін 10-дан 55. Демек жөнөкөй бөлчөктөн ондук бөлчөктү канталарды түшүндүк, Эми кайра тескерисинче, ондук бөлчөктү биз жөнөкөй бөлчөккө кантип айландырабыз? Анда биз мындай жолдорду колдонобуз. Мисалы үчүн, каалагандай жөнөкөй эмес, ондук бөлчөк алайын. Мисалы үчүн 2,5, 2,5 жалгыз болгондо 10-дон деп окуйбуз. 2,5. Эми каалагандай санды бирге бөлсөк, кайра ошол сан чыгат деген эрежебиз бар биздин. Демек 2,5-ти бирге бөлсөм, экөө барабарбы бул экөө? Бул менен бул барабарбы? Барабар, эчтеке өзгөрбөйт. Жөн эле бул санды башкача жаздым. 2,5 бөлүнгөн 1ден. Биздин максатыбыз азыр ушул ондук бөлчөктү жөнөкөй бөлчөккө айландыруу. Демек, биз деген могу үтүрдөн арылышыбыз керек. Азыр ушул үтүрдү жок кылышыбыз керек. Жөнөкөй бөлчөктө үтүр жок да. Ушул үтүрдү жок кылыш үчүн биз деген муну деген бул жакка жылдырганда жок болуп кетет да, үтүрчү. Бияка жылдырдык, демек бул жакка да бир нөлдү кошуп жатабыз. Бул жакка бир жолу жылдырдыңбы, астына да бир жолу нөл кошосуң экен да. Демек канча болуп калды анда? 25-ден 10 болду. Муну биз кыскартып алсак болот. Кантип кыскартабыз? Мисалы үчүн 25 деген кайсы сан? 5 көбөйтүлгөн 5 туурабы? 5 көбөйтүлгөн 5. Астычы 10 деген. 5 көбөйтүлгөн 2. Бул жер көбөйтүп турат, бул жер көбөйтүп турат. Эки жак окшош болгон учурда гана кыскартып алабыз. Демек окшош сандарды кыскартып салдык. Демек 5-тен 2-ге. Демек 2,5 жөнөкөй бөлчөгү 5 бөлүнгөн 2-ге барат экен. Эми дагы бир мисал иштейли. Кичине оорураак кылайын да, түшүнүктүүрөөк болуш үчүн. Силер бул теманы илип кетиш үчүн да. Мисалы үчүн 0,100-дөн 3-тү. 100-дөн 2 сан турбайбы ошо? 0 аны 3 деп турат, ошон үчүн 100-дөн деп атат. 0,100-дөн 3-тү жөнөкөй бөлчөккө айландырыш үчүн эмне кылабыз? Баягы эле эрежебизге таянабыз. Каалагандай санды бирге бөлөбүз. Демек, биз азыр каалаган сан 0,100-дөн 3, 0,100-дөн 3 бөлүнгөн 1. Эгер ушул санды бирге бөлсөң, кайра ушул сан чыгат. Экөө барабар, азыр эчтеке өзгөрбөйт жок. Демек, эми үтүрдү жок кылам. Үтүрдү жок кылыш үчүн бул жактан орундарды жылдырам. Демек, ушул жерден баштап санайм. 1, 2. 2 жолу жылдырдымбы? Демек, астына дагы 2 жолу нөл кошом. Демек, кандай болуп калды? 100 анан 100-дөн 3 болуп калды. 100-дөн 3 болуп калды. Муну кыскартыламбы? Кыскарта албайм, анткени окшош сандар жок. Ушулары 100-дөн 3 бөлүнүп калды. Демек, 0,100-дөн 3 бөлүнгөн 100-дөн барабар экен. Эми биз ондун даражалары жөнүндө сөз кылалы. Ондун даражалары, мисалы үчүн, ондун квадраты канча болот, ондун -2 даражасы канча болот? Азыр ушуларды көрсөтүп берем, аракет кылам. Мисалы үчүн, ондун квадраты деген 100 экенин баарыңар жакшы билесиңер. Демек, бул деген 10 көбөйтүлгөн 10, 10дон көбөйтүлгөн 100 чыгат. Эми 10дун 4-чү деген канча болот? Силер деген 10ду 4 жолу көбөйтүп отурбайсыңарбы? Анда кандай иштейбиз? Демек, ушул квадраттар эмнени айтып турат? Ушул квадрат, ушул 2 деген сан. Бул 1ден кийин монча нөл бар деген түшүндүрөт. Ушул 1дин артында 2 нөл бар деген түшүндүрөт. Демек, азыр бул 1дин артында канча нөл бар анда? 1ди жазып алам. Артында 4 нөл бар. 1, 2, 3, 4. 10.
3-нчү десечи. Демек артында 3 нөл. Ondan koyuyorsun 100, 110 koyuyorsun 1000 çıkar. Demek ters daracı olduğunda, misal için 10'dun minus birincisi değil. 10'dun minus birincisi. Burunku sabaklarda men degen mendip түшүндүргөм. Minus 1 болгондо ошондо 1 бөлүнгөн бул астына түшүп кетет деген ушулсам. 1 бөлүнгөн астына бирок даражасы оң сан менен. Плюс 1 болот. Плюсту жазбай эле койсок болот. 1ди да жазбай эле койсок болот. Анткени 10'дун даражасы 1 эле. Демек кандай болду bu жакта? Он жанагындай ондук бөлчөк болуп калды. 0,1. Бирок биз деген ушуну минтиктирип койсок болот. Бул минус 1 деген сөз 1ге чейин 1 нөл бар деген түшүндүк. Демек 1ди жазабыз. Буга чейин 1 нөл бар деген түшүндүк. Мына 1дин астында 1 нөл бар. Демек бул артка кетип атат. А плюс болгон учурда алга кетип атат. Misal üçün. Demek hazır bunday misal жазайын. 10'dun minus 3'üncü deyine. 1'di жазып алам. 1'din бияк жагынан нөлдөрдү жазамын же бияк жагынан. Минус болгондо сол жагынан артка кетет. Демек 1, 2, 3 жолу нөлдү жазам дагы биринчи санынан кийин 4'ü коюп коем. Демек 10'dun дейм да. 1ге чейин 3 нөл бар деген түшүндүк. А бул болсо 1ден кийин 3 нөл бар. Түшүнүңөр да? Ушундай. Эми дагы бир мисал келтирейин. Муну силер физикадан аябай көп көрүп жүрсөңөр билет. Мисал үчүн 6,4'түн көбөйтүлгөн 10'дун 6 даражасы эле бир константа бар болчу да. Ушуларды физикада көп колдонот. Эми кантип чыгарабыз азыр көрсөтөм. Эми бул эсепке көңүл бургула. Жана биз 10'dун 3-нчүсү, 10'dун минус 2-нчиси, 10'dун минус 3-нчүсү, 10'dун 4-нчүсү деген сыяктуу тапшырмаларды чыгарганбыз. Эми мында ушундай берилиш келип калды. Мисалы үчүн 2,1400 көбөйтүлгөн 10'дун 3-нчү даражасы болду. Муну кантип чыгарабыз? Мына биринчисин чыгарылышын көрсөтүп берем, андан кийин калган нерселерди пауза кылып чыгарсаңыз болот. Мисалы үчүн 10'дун 3-нчү даражасы деген 1000 болчу, туурабы? Бирок биз азыр бул жакта максатыбыз ушул санды 10'дун 3-нчү даражасына көбөйтүү. Демек, ушул сөз айтып атат 10'дун 3-нчү даражасы деген. Бул жакта 3 турса, ушул түрдү оңго 3 жолу жылдыр дейт. Демек, ордунан баштасаңыз 1, 2, 3 болду. Бул жакка эчтеке жазылбайт. Акыркы жагына эчтеке жазылбайт. Demek kança çarp? 2, 4, 0, 1. 2401 çarp. Bu jakta ütür degen jok деген сөз. Эчтеке жазылбайт. Эми муну чарп көргүлө. Жана бул жакта плюс болсо, бул жакта минус экен. Демек алда кетеби, артка кетеби. Пауза коюп чарп көргүлө. Силердин жообуңар чыкты деп ойлойм. Азыр жол салыштыралы. Минус 2 деп атат да. Демек бул түрдү кайра тескерисинче сол жакка жылдырат экенбиз 2 жолу. Демек азыр 1, 2. Демек бүтүр ушул жерде турат. 5,207. Эми бул эсепке көңүл бургула. Пауза коюп чыгардыңар деп ишенем. Демек 10'дун минус 3-нчү даражасы болгондо артка кетет. Бүтүр азыр бул жерде. Бул жерде жазылбайт да, негизи математикада. Бирок ушул жерде турат бүтүр. Эми санайбыз. Демек 1, 2, могу жерде бир нөл бар, анан 3, могу жерде да бир нөл бар. 1, 2, 0, 0, 21. Ошондо бүтүрдү айырып алабыз. Албетте биринчи сандан алабыз. Бул жак кандай болду? 5, 5тен кийин бүтүр бул жерде. Же болбосо муну бүтүргө карабай эле 5'тин артына 4 нөл бар деп болсо болот. 5, 1, 2, 3, 4. Түшүндүк да? Мен бул сабакта ондук бөлчөктөр жөнүндө аз да болсо кичине маалымат бере кеттим. Силер түшүнүңөр болуш керек деп ойлойм. Бирок мунун дагы бир экинчи бөлүмүн чыгарып окшойм ушул видеонун. Анда мезгилдүү жана калдык чыгып калган учурда кандай
иштейбиз жана ошол ондук бөлчөктөрдү кантип керек дейбиз деген суроолор болот. Ошол суроолорду карайбыз. Ага чейин ондук бөлчөктөр менен иштелүүчү амалдарды өзүңөр китептерде же болбосо 11 класс эмес 11 класстын китеби болбосо башка китептерден карап чыгап тургула. Анан ОРТнун китептери жанагындай Селкам, Компас, Нова аттуу компаниялардын китептерин алып өзүңөр дагы өз алдынча иштеп тургула. Сиздер менен Элдин Симон болду. Каналга жазылып, досторуңар менен бөлүшүп, лайк басканды унутпагыла. Доскадан ката кетирген болсом силер аны дайыма оңдогонго аракет кылгыла. Сиздер менен Элдин Симон болду. Кош.